Assalamu алейкум достор. Эртең менен турсам, Орхон Инандыны табыптыр, Турциядан тияк-бияк деп жаңылыктарды окудум. Анан кийин новостной порталга кирсең эле бүт эле жанагы эле Дастан Бекешев, Сорон Кулова, анан Жанар Акаев, жанагы эле дежурныйлар да кыскасычы. Заматта ушул нерседен өзүнүн пайдасына көрүп, президентти жамандап, ГКНБны жамандап, биздин жаран паспорттор болбойт, булар туура эмес кылды, булар коргой албады деп ызылдап чыгыштыр да. Эми угуп туруңуздар. Инанды, Орхон Инанды бул 2012-жылы кыргыз жаран алган экен, кыргыз паспортун. 2012-жылы. Биздин жарандык, биздин паспорттор ошентип налево, направо ар кимге бериле берген да. Ошентип контроль жок. Ошон үчүн биздин паспорт даже Америкада чорнусекке түшкөн болчу. Биздин паспорттун өзү күчү жок, ошо 2000 Садыр Жапаровго чейин эле уже биздин паспорттардын баардыгы уже күчү жок, эки жакка берилип, сатылып уже өлгөн. Ошондо эмнеге караган эмессиңер? Эми угуп тургула. Бир адам жоголуп кетти, хорошо, мугалим, жакшы эле адам болчу, туура эле. Бирок мугалим менен жөнөкөй кыргыздын жаранынын айырмасы жок. Жөнөкөй эле кыргыз жараны, мына Москвада канчалган кыргыз жигиттер, жаш балдар, биздин жарандар жоголуп кеткен. Канчасын таппай жүрүшөт, канчасын издеп жүрүшөт. Ошондо эмнеге мынча көтүңөрдү айырып чыккан эмессиңер, айткылачы? Эмнеге мынча ызлап чыккан эмессиңер? Мына кыргыз жаран жоголуп кетти Москвада. О Казакстанга барып 10дон 15 жоголуп кетишкен. Ошолорду эмнеге мынча издебейсиңер? Мына дагы эле жоготуп, издеп таппай жүргөндөр бар. Эмнеге ошондо бир адам мына азыркы бир адам жоголуп кеткенде ушунча кыйкырып, өкүрүп неме кылып атасыңар да, анан кийин 10доо адам жоголуп кеткенде унчукпай отурасыңар. Эмнеге? Просто силер азыр ушул нерседен хайп кармап атасыңар да. Мына Жанар Акаев, мына просто силерге причина эптеп, причина табылды, сразу мына президентти басыш керек, мына бийликти басыш керек да, сразу кармаш керек. Силерге адам деле керек эмес. Орхон Инанды мен 100% берем. Ал силерге кызыктык эмес. Просто силерге это причина да булчу. Жөн эле силерге мындай ушул пайда көрүш керек да, мындай айткандачы, силердин прибылыңар булчу. Эптеп Кыргызстанды ызычы кылып, беспорядок нерселерди кылышыңар керек да. Орхон Инандыны билбегендер боюнча билип алыңыздар. Орхон Инанды 2012-жылы кыргыз жаранын алган. Ал Турцияда жүргөндө Турцияда түрк бийлиги аны Турцияга зыян келтирди деген беренелер менен аны неме кылышканда ал качып кеткен алчы. Ал мындай айткан террорист экен да, мындай айткандачы. Бирок мен жакшы эле билем. Гулем Фетханын ошо немеси основатель Гулем Фетха азыр Америкада жашайт. Булар Фета уюму да, мындай айткандачы. Жаман нерсе окуткан көргөн бесим. Бирок в любом случае Кыргызстан үчүн ошо немени Орхон Инанды берген болсо мен эчтеке дей албайм. Себеп дегенде мекендин тынччылыгы бир адамда болсо, мына мен деле жанымды бергенге даярмын.